Qanday adamsın, qanday жерденсің, менің қызымды бейішке алып кіре аласың ба? Менің қызымды башын көтертіп жүре аласың ба? Менің қызым саға түбөлүктүү урпакты тууп берет. А сен ошону коркуп койсоң не болот? Деп ушундай каратам. Молодцы. Он чыкпай калса? Я. Он чыкпай калса, мен анда чөйрө жок дегенди билдирет. Көбөйтүш керек. Көбөйтүш керек. Мен Кыргызстанга келгенден кийин вообще жөйрө менен ишим жок экен. Только жумушка келем, жумуштан кетем, интернет только. Интернет, посттор, стористер, окуйм, кайда кой берем, бирөө менен иш кылам, банкрот болом, кайда ишем, ушундай эле жүрөмүн. Бирөө машина көтөрсө деле эч ким жок экен. Токтойг Астанбек бар экен, анан бир ондой коллективим бар экен. Коллективим бар, бирок мен чай ичип жүргөн бир ондой болот, башка эч ким жок. А если ошондой болсочу кандай болот? Киши болот, киши менен иш бар. Нет. Ошолорду постоянно көрүшүп, ал чүйрүү анткени алардын мысли постоянно интернет чогуу жүргөндөй эле болосуң да постоянно. Мен азыр кирет деп койсом, дальше одиночествого кетип каласың. Ошон үчүн лучше живой көрүшүүгө, биз мына телефон менен жүрүп туугандын баркын кадырын билбей калдык да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Узак жана бактылуу өмүр сүргүң келсе, туугандарың менен жакшы мамиледе бол." Канча акча тапсаң дагы, акча сага рахат алып келбейт. Эгерде туугандарың менен жакшы мамиледе болбосоң, адам менен адам. Мен көп нерсе айтам. Биз тияктан барып окуп келебиз го тренингтерди. Тренингдин накты көкөсү бизде. Киши болор, кишинин киши менен иши бар. Киши болбос, акмактын эмне менен иши бар дейт. Смотри, кандай айтылган. Бир күнү баягы биз байдын неменен кайдарганбыз да кезинде. Водитель, телохранитель, управляющий, снабжение болуп жүргөнбүз. Анда турсак алар тамак ичип отуруп. Ошол жерде бир казак аксакал келип айткан: "Көргөн астан бермеген көргөнсүздүн баласы" дейди. Атаңа нәлет болсун деген жана жер. Сөздү айтыңыздар. Көргөн аштан бербеген дейт. Көргөнсүз, эчтемге көрбөгөн дүн баласы атаңа налат болсун деп айтып. Жана жерде туруп кетип атат адамдар. Сага оксогон адамды мал дейди бизде дейт. Папа, чё он мне меня скотиной обозвал деп атат жана бала. Тез айтып атат. Сен малсың дейт. Улууга урматың жок болсо, кичүүгө ызатың жок болсо, сен акчаң бар экенин адаммын деп жүрсүң. Малсың го деп атат. Смотрите, адамгерчилик дайыма бизде калыш керек. Сен канча көтөрүлүп бизнесмен көкөсү болуп кетсең дагы. Эң өсүүнүн төрөсү бул жөнөкөйлүк. Хорошо, айтыңыз. Менеке сиздин немеңизди айтайын деп атам го. Адам болгон адам менен деп атпаңыз беле, адам эсиме түшүп кетти деп. Ошол нерсени мисалы башка сиз айтып аткан башка бир эмеден окуп келип атат адамдар ошол нерсени башка тилде которуп кое турган болсо бир чоң билүү керек. Эме болмок болуш керек болду. Ачылыш фраза болмок болуш керек дегендей. Мен кетип атам, мен айтып атам ошону. Ошол силер айтып жүргөн нерсени биздин Куранда бар деп атам. Биздин тарбияда бар деп атам. Момуну киши болор, кишинин киши менен иши бар. Жанагы мындай айтат. Биз просто сөз түшүнгөндөн калып калдык да. Биз муну канча 4 күндүк, 5 күндүк тренингди кыргыз бир эле ооз сөз менен айтып койду. Байлыкты таштан катууга, боктон сасыкка берет. Ал эми түшүнүп ал. Эгерде сөз түшүнгөндү билсең, муну чечмелеп үйгө барып отура турган болсоң, 10 жылдык тренинг болот. Мен неге таштан катуу, неге боктон сасык, кайда сасык болуп калды деп олтурат. Ошону чечмелеп кетсең, вообще шикарный тренинг. Просто биз өзүбүздүн сөзүбүздү түшүнүшүбүз керек. Бизде шикарный сөздөр бар. Куранда айтат, ичкиле, жегиле, ысырап кылбагыла дейт. Муну финансовый грамотность. Бул фарды айын. Иш, же, чыгашаңды тартиптеп койду адам. Биз айтып атабыз, чыгашаңды тартиптеби?
Дайыма чыгашан тартипте, чыгашан бекитип кой. Эмне үчүн бекитип кой дейт. Анткени сен канча тапсаң ошончо чыгашан өзгөрөт. 50 миң таптың 50 миңге кетет, 100 миң таптың 100 миңге кетти, 200 миң таптың 200 миң. Бул токтобойт. Ошону айтат, Курандагы эле маселени сен чыгашаңды тартипте деген сөз. Биз өзүбүздүн сөзүбүздү өзүбүз түшүнбөй калмакпы. Барып анан башка тилде түшүнүп, кайра өзүбүздүн тилибизде отуруп келип атат. Ушул биздин эң эле коргонуп турган жерибиз. Хорошо. Кеттик. Дагы. Жастыңарбы? Караңыздар, биздеги трагедия 3төн 4төн 5тен эле чыгып атат. Негизи 10 чыкса, 10ду кошуп, 10дун табышын кошуп, кайра 10го бөлсөңүздөр, примерно плюс-минус ошончо эле табасың. Ошону айтат Кыргызда, кайта кеттик макалга. Кыргыз эмне дейт? Досуңду алып кел, сенин ким экениңди айт. Кайрылуу ошол макал. Ошол макалга келип атат. Эмне үчүн андай кылып атат? Сен чөйрөңдү айт, канча сомдон табат, ошону бөл, примерно плюс-минус ошончо табат. Кайрылуу ошол макалдын тескерисине бар го, айтып атат. Эми айткыңыз эле го, досуңду алып кел, сенин ким экениңди айтып берем деп. Ооба. Же сен аркылуу досуңдун ким экенин айтып коем деген эле макал. Ошондой бар. Ошондой бар. Экөө нары бери болду. Болду бул суроо бүттү. Кеттикпи дальше. Балдар, бул тренингдер бир күндө болбойт. Бир күндө үйрөнүп кетпеңиздер, пожалуйста. Мен Марат сакалды мынтип алып жүрөт экен деп ойлобоңуздар. Туруктуу бак кыла албайм мен. Хорошо? Бирок чөйрөнү алмаштырууга аракет кылышыңыздар керек. Эмне үчүн биз мына тренингтерге чакырабыз? Менде вопрос, чөйрөнү алмаштырганда өзүңдүн выгодаң үчүн ошол кишиге жакындашкан кандай мисалы да? Кандай Сонун суроо болду, бирок өзүңдүн выгодаң үчүн эле келе турган самый поганый адам болосуң. Анткени уже сен анын кызыкчылыгын карабайсың да, только так, мага эмне кыласың, мага канча сом түшөт, мага канча сом бересиң? Анан бул долгосрочный отношения болбой калат да. И долгосрочный отношения болбой калат. Биринчи маселе пайда берип жана пайда алганды үйрөнүш керек. Любой адамдан, бизнесмендин өзгөчөлүгү ушул. Казакстанда бир бомж болду. 73-жылкы кыргызстандык бомж болду. Муну таптай эмесесиң, ал көрүп алып тарымчыл берсин. История менен айтып берип атканымдын себеби балдар анан не забывается. Историялар. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалгыз только историялар менен айтылган. Эмне үчүн Куранда историялар менен айтылат. Унутулбайт бул маселе. Алматыда Жамбылда иштеп жүргөндө крутой бир бала болот. Ал кожаный курткаларды тигет, кожаный курткаларды красит этет, но ему что-то не понравилось. Партнерына минти карап турду. Партнерым жок, ушу надоел, ушу мен иштегим келбей калды, ушу мен мындай, андай жок, мен Алматыга кетишим керек, вирус башталды боюнда. Чыкты да экөө бир күн урушуп кетип туруп, чыгып алып Алматыга кетип калды. Мындай эле жөнөдү. Баргандан кийин Алматыда үй жок, таныш жок, эч ким жок. Ал бомжой келе баштады. Бомж. Анан күндөрдүн биринде мусулман балдар алып кетти. Сакалчан, намаз окуган балдар алып кетти. Намаз окугандар барбы десе, бар дептик. Намаз окугандарды алып кетет, именно намаз окугандарды алып кетет. Барып Алматанын өйдө жагында верхний Казахфильм деп коет, верхний пятилетка, ошол жерде Беназир 1, Беназир 2 деген футбольный площадка бар. Ошонун тегерегинде жана сууну өткөзө турган мындай трубаларга траншея казыш керек да. Ошону айтып, бир күн кечке казсаң монча акча беребиз дейт. Бирок жанагы экөө казсып отуруп, тыттын отуруп 2 саатта бүтүп. Жана бир күн кечке кыла турган ишти. Ошондо Бактияр Байсейитов деген Ордо Басы деген футбольный команданын тренери болчу, ошол келип айтат. Жигит дейт. Үй жай барма дейт. Жок дейт. Семья барма дейт. Жок. Сен мына стадиондо кал, мен сен жұмыс істейді деп. Көрдіңіздербі? Пайда алып, пайда беріп атат. Жана бай бомжтан дагы пайда алып, пайда беріп атат. Азыр биринчи эле пайдасы бул, биринчи пайдасы. Кийинкисин айтып берем. Тигил айтып атат. Канча жетет, канча акча жетет десе, кедейдин кедей түшүнүгү болот экен. Самый бедный түшүнүгү болот экен. Ал мынтип 200 доллар. Десе айтып, муну будка сеники дейт. Будка сеники.
плюс $200 қошып bir айлық продуктыңды мен алып берем, полностью дейм. Сен осында қал дейді. Десе тиги баары теке өтө метод. Мен условиям бар. Соған көнөтүн болсам қалам. Қандай условия десе? 5 уақыт намаз оқын дейді. Сен маған әңгіме айтпайсың дейді. О дейді, тиги қуанмады әңгімесіне. Екіншісі дейді, бір аптада бір рет жұма намазға барамын. Оған да әңгіме айтпайсың. Хоп, хорошо, келістік. Енді дейді, үшіншісі дейді, мына паспорт ұстап тұр дейді. Мына паспорт саған дейді. Маған $100 бересің, мен қазір жұма намазға кеттім. Все дейді, хорошо, паспортын алып қалады да $100 береді, кетті жаңа. Барады, баняға түседі, киінеді, наркөстен жұма намазға кетіп қалды. Ошол бомж, ошол жерде жүріп, 73-ші жылғы. 88-ші жылғы қыз алды. Нормально? Ошол жерден 5 бала болды. Алматыда жаңағы Назарбаевтың айылы бар, Үшқоңыр деген. Ошол Үшқоңырда 2 таштан салды. Азыр 5 баласы менен машинасы бар, үй жайы бар, жумушу бар. Кече мага 10.000 теңге которду. Балбал кайрымдуулук фондуна. Кайрымдуулук фондко которот, мен битир садакамды ушу жака берип койчу деп. Ошол менин бир тууган агам. Ата алмаз. Ошол аркылуу барып жашап калдым. Адам деген ушундай болуш керек. Пайда берип, пайда алганды үйрөнүш керек. Не только өзүмө дей бербе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы кишиге кол чалып бербе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир Ал-Араф деген адам келет да, мунун жакасынан тартып туруп, мындай өтүп айтат. Акча бербейсиңби дейт. Берип атсаң алар, бер мага дагы дейт. Дегенде болду деп. Сыпайы киши да чөнтөөнөн алып чыгып берсе, ушул эле дейт. Бер дагы дейт. Дегенде баа сахабалар уруп жиберсе урбагыла дейт. Жок дейт. Үйүнөн барып, болгон акчасын алып чыгып келип, мен Ал-Араф сага бердим деп. Эми ыраазысыңбы десе, ыраазымын деп. Эми onu жакта Алла сага карынып калбасын. Ошолордун көзүнчө барып бир дуа кылып койбойсуңбу дейт. Десе келипти дагы. Элдин арасына келипти. Мен бүгүн сага ыраазымын деп ачык айтты. Мен эми Кудайдан дуа кылып коём. Я Аллах, мага гана бер, ана Мухаммедке башка эч кимге бербе. Оймин деп койду. Бул эмнеде? Ошол жана көргөнсүз, көкүрөгү тар адамдар бар. Биз канча байлыкты алсак деле, Аллах Тааланын казынасынан бир тамчылык алгандай болбойт экенбиз. Элестетиңиз, канча адам баласы, жануарлар өтүп келатат. Кит 5 тоннадан балык жейт экен, казына түгөнүп калган жок да. Дал жерде түгөнүп калбайт. Ошон үчүн ага да, сага да баарына жетет. Кең болсоң, кем болбойсуң деген маселе. Кең болсоң, кем болбойсуң. А кем болсоң, вот ушундай кең болбойсуң. Хорошо, бей дегенен кармайсың. Алхамдулилlah. Кеттик дальше. Biraz дайындаган сабагым бар эле, ошону мен деп калдым. Биринчи өзүбүздү сортторго бөлүп алалы, балдар. Сортторго сөзсүз түрдө бөлүшүбүз керек. Сарамжал адамдар бар. Вот сарамжал адамдар bunun kanında, tabiatında var özü. Bu bilmezliklerinde kedey bolup kalışı mümkün. Bunu azır pay bolup kalsa dele, jelkesine sürüp alıp kaynanıp çöl kalpar koysan dele, işi kılıp tal terek östürüp, tam salıp, malcan kılıp, özünün özü ösüne törüp. Bu saramcal adamlar. Daima akçası var. O soğuksun oğağında bolup kala, kaysı oğakta olup, ayırması yok. Bunlar daima saklap duruyor. Bana ilgili kempirlerde oluşu, çallarda oluşu, sizler bilip kalmazlar mı? Bunday akçanı tüyüp beline baylap oluşu. O saramcal adamlar uşunday bolot. Pastayanla akça jıynagandar. Бар mı uşunday adamlar? Ay maladi. Bayağı zamanda bile, kılsa. Munoğu saramcal, munoğu adamlar menen жүрүү это шикарно. Bular men жүрсөң дайыма ачка калбайсың. Дубайда болобу, Америкада болобу, кайерде болбосун ушундай жакшы булар. Кийинки адамдар бар, королтуучулар бар. Bir günlük жашоо менен өлүп кетсин. Жашайлы дай. Шикарный сөздөрдү таап алып. 100 досуң болгончо, 100 сомуң болгончо, 100 досуң болсунчу, бир жолу жашайбыз дегендер барбы? Ай, молодец, красавчик. Муну бөлүп алыш керек. Кийинкиси бар. Эсепсиздер бар. Эсепсиз. О, барыр. Вообще барыр. Булар иштейт, тутунат, келет да. Мен жакпач дейт.
Kança akça var, yok, işi yok, işi kılır. Bunu esepsiz yok bu. Любой жерде деле акча менен жашаганды жаман көрөт булар. Кармангысы да келбейт, кармагысы да келбейт. Иши кылып тапса да менин атама рахмат ушундай киши болчу. Ал кел пенсия алчыдан жол келесими деп, жол келесин алып коюшту. Жетет деп турган калган. Бәк деп берип кое берчи. Эсепсиз адамдар ушулар. Анан кийинкиси ыймандуу адамдар. Булар жогорку максаттуу болот, ыймандуу болот. Буларга намаз, ибадат болсо болду. Башканын кереги жок. Мен бир кошунам болду. Ошол айтчы мага. Дүнүйөгө жолотпо. Балаң эптеп-септеп бир сварщик болсо, бир подсолник болсо деле бир нан таап жүрөт. Главный имандуу болсун дечи. Имандын өзү дагы дүнүйө жокто карманыштын өзү кыйын экен. Кыйын экен. Жанагы элестеп өзүң үшүп атсаң, шүкүр деп олтурасың да. Бирок муногу заманда ошолдой суук үйдө олтуруп шүкүр айтуу туура эмеспи? Туура эмес. Бүгүн мүмкүнчүлүктүн заманында көп акча таап туруп, эми сабыр этчем, сабырдын түбү саралтын деп коюш туура эмеспи? Ушундай ыймандуулар барбы? Ошону өзүңүздөр билип алыңыздар, жакшылап билип алыш керек. Баары бир сарамжал болгон жакшы. Сарамжалдыктын аркасында ыймандуу болгон жакшы. Вот именно ушу сарамжал, ыймандуу адамдар келип турандан кийин бизнесмен боло алат, ишкер боло алат. Атак кечирип коюңуздар. Өмүр ушундай эле өтүп кетет. Өлөм кетсин, деп отуруп. Болот абы? Ак көңүл адамдар жанагы. Ак көңүлдөр да ошого кетет да. Жана коротуучуга кетет, ак көңүл. Эми карагыла. Кыргыз эмне дейт? Ак көңүлдүн аты арбайт. Атарса да өзү жарбайт. Бул шикарный сөз. Муну ак көңүл адамды жетекчиликке алып койсоң, ой. Аябай жаман экен да. Кечиресиз. Бул акча маселесин айтпай эле коелу, мен жөнөкөй эле да. Келсем да, жумушка өтөм. Достор чакырып коет, туугандар чакырып коет, бир жака чакырып койганда. Бошобойсуң баары эртеңке, бара албайсың, билесиң, бирок көңүлүң калтырбайт, эми барабыз ооба деп коомдан эртесиң эле калпайчы болуп коомун, улайтыр акчаны айтпайсың, барбайын десең, бул бошобойм деп бошоп. Эми анын көңүлү калып калбасын деп ак көңүлдү болуп отуруп жаман көрбөйсүң. Ал акча маселесинде болгондо акча болуп калды. Жок, ошон үчүн тактык жакшы. Айтып эле кой, ачык айт, бара албайм деп эле. Ал расчеттойт. Күндөрдүн биринде ушундай болуп калды, биз бир жерге чоң балдар менен катышыш керек болуп калды. Мен унчукпай отурuyordum бир мезгилдерде эшикке чыккандан кийин анан айттым, Муктубек агай, мен бара албайм деп. Ал устазым да тарынып калды. Тарынганда жестоко тарынды. Жана айтпайм деп. Балдардын арасында айтпайм. Алла балдардын баардыгы мени карап отуруп айнып калбасын деди. Ошентип берип койбойм. Андан көрө айнып калсын ошол. Деп эле кетти кыйкырган боюнча. Ошо менен тарынып калды. Мен айттым, кандай болсо да менин акчам булайга от начала до конца, до копейки эсептелинген. Бара албайм. Барбай эле койду. Ошо мен тарынып калдым. Күндө көрүшөбүз экөөбүз. Ассалаумалейкум. Жаман душан кыйналат ушундай. Бирок кийинки айда бардык, баары чогуу бардык. Кийин анан бир күнү мындай видео менен сүйлөшөбүз да. Ал бир видео жөнөтөт мага. Ушундай адамдар болот. Анан минтип коет, алдап коет дейт. Анан мен бияктан видео жөнөтөм. Акчаны эсептейм десең керек болсо устазың да тарынтасың. Анан ошентип отуруп тарынып калат кээде. Андан көрө прямой айтып койгон жакшы. Менин ата энелерим бир туугандарыма чейин жмот дечи. Жмотсуң сен дечи. Сен бербейсиң акча. Аласың, бербейсиң дегендер болчу. Мен Карыстан чыгам дегенде вообще бербейм деп койгон. Барбайм да, албайм да, бербейм деп койгон. Вот акыркы карызыма баратканда айттым, пожалуйста, силер калып эле калгылачы, анда кандай окуя болуп кетет билбейм деп. 10 жыл ашып кетти. Каматып коебу мени? Билбейм да. Каматып коебу, урушуп кетеби, анын айылына баратам, анын үйүнө баратам, туугандарын жыйнап алып, мени байлап алып сабайбы билбейм. Силер үйдө эле калгыла, мындай такси менен эле кетип калгылачы, мен өзүм барып тиякты бүтүп кетейин десем, аялым да апам да барабыз биз да деди. Бардык. Каратон деген айыл таластын бияк четинде бардым, кирдим. 1 сааттай талашып, тартышып, сүйлөшүп, кечирим сурашып, кечирип коюңуз деп отуруп баягы акчаны бердим.
берип чыкканча экөө бирөө деспеде бирөө немеде намазда Кудай ошол жерден чыккандан кийин апам айтты, балам сен ушул иштериңди жаба албай турбайсыңбы? Мен баягы жумот деген сөздөрүмдү арт калдым деп. Кээде тактык керек. Апаңды да атаңды да тарынтасың тактык үчүн. Кээде максатыңды коюп койдуң, пландарың бар. Вот пландарыңды жазып атасың, сен могу жерде момунда келишкен здание курасың. Келишкен бизнес кылайын деп атасың. Бирок 10 000 сомдон 5 000 сомдон 5 000 сомдон бере тургансың, сен да турбайсың, ал да турбайт. Максатың баары өлдү. Өзүң айда, арманың сайда калат. Ошон үчүн мунул жерде жана таштан катуу, токтон сасык деген жерлерге келгенде, ушу көрүп турса билип турса да жок дегенге аргасыз болосуң. Мен өзүм да ак көңүл. Аябай ак көңүл. Мен кебетем эле бир манастай көрүнөт мынтип караганда. Коркунучтуу көрүнөбү видеодон көргөндө? Күлүп жайнап. Немеден жаңы чыкканда кал мал деле сөгүп атчы, мен ага деле тарынбашым. Сен айткандай красавчикмин деп койчумун. Бирок өзүм ак көңүл. Мен ак көңүлдүгүмдөн көп балдар пайдаланам. Мен кызым түштө келет кээде, ушундай болуп калат. Хорошо, дальше кеттик. Суроолор бүттүбү балдар? Мунау саламжалдуулук, жанагы ак көңүлдүүлүк, ушул маселелерди билип алыңыздар. Эгерде ак көңүл боло турган болсоңуз, каменное лицо, черное сердце деген китеп бар. Ошону бир окуп коюңуз. Ошол жакшы пайдаларды алып келет. Каменное лицо, черное сердце деген. Ошондо түшүнөсүз, эмне үчүн болот, эмне үчүн ак көңүлдүктөн кайтыш керек, эсептегенди билиш керек, расчетту билиш керек. Кээде балдарыңды урушасың. Каменное лицо, черное сердце. Ушул эми жанагы маселелерди саламжал, имандуу деген этаптарды билип алыңыздар, эми ушуну теңдөөгө алып келишиңиздер керек. Бул эми биздин сабактарда берилет, кадимкидей отуруп алып жазабыз, теңдейбиз, теңдегенге аракет кылабыз. Ушундай болот. Кээде бир сабакта эле теңделип кетпейт. Повторение мать учения деп берден алганыңыздарды үйдөн да кайталап турушуңуздар керек болот. Хорошо? Кедейликтин 10 белгиси бар. Айтып берейинби? Эң биринчиси билимден качуу болот. Мен элестетсеңиздер өмүр бою билимден качыпмын. Бирок өмүр бою Карстанда чыккан жокмун. Вот кара жумушту өлгөндөй жаман көрсүң. Кара жумуш неге иштегиң келбейт. Жана буудай тергенде, фасоль тергенде адамдар мындай жыйналып аткан, мен мына колдорумду ачып койчум. Мындай биягынан тергем, биягынан түшүп калып эле ушундай эле кыйналып өлчүмүн да. Мындай жана топуракка иштесем, тырмактын ара немелерине топурак кирип кетип эле аябай кыйналчумун. Бирок ушу кара жумуштан качан кутулат экен деп айланып качып жүрөтүн, Алматыга, Бишкекке, ар кайсы жакка барып элечи. Оказывается, билим жок, кара жумуштан да кутула албайт экенсиң. Бирок кара жумуш, постоянно кара жумуш сени кедейликтен да куткарбайт. Оказывается, муну умственный труд самый эң кымбат ушул. Эң кымбат ушул экен. Мен өткөндө барып, Ташкентке барып, ушундай каттым го. Bir bазарда 200 000 доллар таптым го бирөө. Ноди, алдар, муну мен иштетсечи, 200 000 доллар йыгын болуп калат. Муну мени точно иштетиш керек. Мен иштебегендиктен ушул акыбалыбыз, абалыбыз өзгөрбөйт. Туранда эмне дейт? Сен өзүңдү өзүң өзгөртпөйүнчө, сенин бүгүнкү абалыңды өзгөртпөйм дейт. Сен өзүңдү өзгөртмөйүнчө абалыңды өзгөртпөйм. Биз партнерлор менен иштей беребиз, тияк менен иштей беребиз, ага жумушту кыла беребиз, бирок өзүбүздү өзгөрткүбүз келбейт. Аялың претензия кылып атса дагы, өзүң ушундайсың. Sen болгон үчүн мен ушундай болуп аттым. Сен өзгөргөндү үйрөнсөң да, вот өзгөргөндү билбесең өлүмгө даяр бол. Бүгүн бизнес моделдер алмашты балдар, баягындай эмес. Баягыда кадыр баркка жараша болчу. Вот кадыр баркың барбы? Сен бизнес кыласың. Анан кийин акчаң болсо эле болду болуп калды. Акчаң болсо эле сен бизнес кыласың. Азыр андай эмес. Азыр кайра кадыр баркка келдик. Трендке келдик, брендке келдик, таанымалдуулукка келдик. Сенин акылыңдын иштегендигине келип токтолдук.
Акылың жакшы иштебесе кечирип кой. Эчтеме кыла албайсың. Эчтеме кыла албайсың. Мурда биз алчык. Любой сотрудниктер мага келип иштейсиң депчи. Бүгүн сотрудниктерибиз бизди тандап калды. Захочу работаю, не захочу не работаю. Захочу в другой компании буду работать болуп калды. Компаниялар бүгүн тандай албайт. Бүгүн адамдарды башкаруу, команда образование, команда управление дегенди шикарный жогорку деңгээлде билиш керек балдар. Биз бизнес десеме бир нерсе алабыз, сатабыз, ушуну эле ойлонот экенбиз. Да ничего подобного балдар. Анын ичинде укмуш нерселер бар. Биз мындай роликтерде бир жакшы жерлерде чай ичип койгондорду көрсө, о, укмуш бизнес болот. Анын нар жагында эмне деген кашалар бар, билесиздерби? Канча деген уйкусуз түндөр бар. Азаптуу күндөр бар. Аны эске албайт экенбиз, аны көрө албайт экенбиз. Вот ушундай бизнес кыла берсем, деп эле чыгып туруп эле анан жанагы ачкан бизнесиңен аласың, жей бересиң. Кайра эле банкрот болуп каласың. Анан каяка кетесиң? Кайта шикарный болуп, айлыкка кетип каласың. Айлык. Жана жаман жакшыбы деген жерге келгенде биз бир аз секирип кеттик. Балдар. Биринчи финансовый программаны өзгөртүп алсаң, айлыктан өзүң деле чыгасың. Финансовый программа өзгөргөндөн кийин, сен чыгашаңды тартиптегенден кийин, дайыма сенде акча калгандан кийин, акча жыйналгандан кийин, акча жыйналып тургандан кийин, акча сага күч берет. Мээңди ошол иштете баштайт. Мээ акчаң болгондон кийин иштеп баштайт. Акча болгондон кийин, акчаны көргөндөн кийин анан башталат. Движение алыш керек деп баштайбыз. Не кылсам болот деп кызыгып баштайт. Акча жок болсо эмне кыласың? Кара курсакты тойгузам мен олоп жүрө бересиң. Эми биринчи биз акчаны көбөйтөбүз, анан ишкердикти өтөбүз. Акча көбөйгөндөн кийин в любом случае сен өзүң айлыкта тура албай каласың, көңүлүң кирдеп калат. Но до этого времени жоктон бок жасаш үчүн, боктон гүл жасаш үчүн айлыкта иштеш керек. Айлык дагы услуганын бир түрү, правильно? Бүгүн караңыздар, айлыкта биз шикарный иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Вот четкий, сага берилген талаптарды четкий аткарып үйрөнүшүң керек. Анан четкий аткарганды билсең, анан кийин ишкердикке келесиң. Анан ишкердикте сен уже бир ишти четкий кыласың. Сен айлыкта чапляп кылып жүрсөң, ишкердикке келгенден кийин чапляп кыла бересиң. Вот бирөө заказ берет сага. Албайкуш бир үмүттөнүп бир шикарный бир коробканы алам деп келе берет да. А сен чапляп кылып бербегенин жөнөтөсүң. Анан репутацияң бузулат, кайта эле жабыласың. Ошон үчүн ар бир нерсени детально, четко, жакшы жасаганды үйрөнүш керек. Я. Конечно. Вот ответственность деген эмне? Жоопкерчилик. Жоопкерчилик кыргызчасы. Жоопкерчилик деген эмне? Айткан сөзүңө туруу. Мен баягыда бир жазгыл деген кызга айткам, сени албасам өлүп калам дегем. Ал башка күйөөгө тийип кетти. Эмне алат ишин? Соответствие ожидания клиента. Оправданияларды актоо, үмүттөрдү актоо керек экен. Хорошо. Кеттик. Анан айлыктан ошондон кийин бар өтөбүз. Бизнес кылып алсак болот. Акча жыйналгандан кийин, хорошо? Бүгүнкүдөн баштайбыз. Кедейликтин 10 белгиси дегенде биринчи. Эң биринчиси акчаны башкарып билбөө. Анан акчаны башкарып билбөө. Акчаны башкаруу менен кошо өзүңдү да башкарбайсың. Ачуң тез келип кеткенде бакырасыңбы? Дейсиңби? Бизнесте андай болбойт балдар. Ачуң келсе да башкарасың. Мен кыйкырганда сразу телохранительдер келип келет. Ачуң келип атса дагы кыйкырбайсың. Умение промолчать. Да. Эгерде кыйкырып эле турган болсоң, ошол жерде дагы дальше больше чоң бир вулкан болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Өзүң башкарып билиш керек. Акчаны башкарып билбейт дегенде эмнени назарга тутуп атасыздар балдар? Биз могу үстүктөдөн өтүп келатым го мен могу тренингдичи.
Акчаны башкарып билбейт, акчаны башкарууну үйрөн дегенде адамдар мындай эмнени назарга туттуңуздар? Вот азыр акчаны башкарып үйрөнүп баштагандан баштап эмне кыласыздар? Чыгаша менен текшерип контролдо. Вот эң самый оор нерсе ушул экен да адамдаргачы. Ошону күнүгө кечинде жазып, мынча акча короттум, мынча акча алдым, эртеңги мынча акча коротом деп жазып олтургандан көрө анан көрө бир КАМАЗ эле неме жүктөп келейинчи дегенчи, мындай цемент алып келейинчи, базарга алып келейинчи, суу ташып келейинчи, анан көрө сени эсептеп турчу дегендей болот экен. Менин жалпоолугум. Мен жалпы отурган болсо балдар, да, түшүнүп атабыз, точно ошондой кылып эсептешибиз керек. Бирок менин жалпы отурганбыз, аны кылбайсыңдар. Финансовый программаны, финансовый каржы сабаттуулугун биз билебизби бүгүн? Не, мына элементарный баштапкы чыгаша киреше дегендерди, тартип дегендерди билебизби? А эмне үчүн бизде акча жок? Кылбайт. Билет кылат. Тура бөлүштүрүп айтабыз. Биз менен кылбайбыз да бир күн карайбыз, бир күн карабайбыз ошондой. Финансовый бизден билимибиз бар, бирок финансовый дисциплинабыз жок. Жоопкерчилик жок. Дисциплина, тартип жок бизде. Тартип койгонду үйрөнсөңүздөр, бул вообще шикарный болуп калат. Башында жазасыздар. 1 жыл, 2 жыл болду. 1 жыл, 2 жыл жазасыздар, анан кийин жазбайсыздар. Уже сиздерге жаза турган адам келет өзүнчө. Мына компания мынча акча түштү, мынча акча чыкты, ошону сен алып олтурасың. Кийин өзүңдө бир калькулятор пайда болуп калат жүрөгүңдө. Сен айдын аягында уже канча деп эле цифраны билгенде эле уже билесиң, сеники актап атабы, актаган жокпу. Ишкерлер барбы ушундай? Да. Сумманы көрүп туруп оправдать, не оправдать, билесиңерби, билбейсиңерби? Билет. Билесиң, уже билип каласың. Мен уже айдын ортосунда уже бир сурайм да. Болду, уже нары өстөй уже. Билем уже. Но айдан норма толбой жаткан. Туура эмес кетип аткандыгын билем. Анан собрание кылып баштайм. Анан уже акыркы неделяларга келгенде уже тыбырап калам, баардыгын чогултуп отургузуп, мындай чачыратпай, пока мына нормалар толтурмайынча эч ким эч жака кетпейт деп каласың. Понимаете? Биринчиси ушул. Кийинкиси. Экинчи себеп балдар кедейме. Адам өзү эч качан кедей болбойт, эгерде менин иши бай боло турган болсо. Вот производительность, өндүрүмдүүлүк бар болсо адамда, өндүрүмдүүлүк бар болсо эч качан кедей калбайт. Караңыздар, Хажар энени албарды да Асафа менен Альбарба тоонун ортосуна эмчектеги баласы менен таштап алып кетип калды. Бүгүнкү күндө ошол жерде Мекке шаары турат. Эркек эмес, аял. Ошол жерде кожоюнчулук кылат. Ошол жерде оокат кылып кетти. Эч нерсе кылбаса деле. Курсакты тойгузу эле. Маселен жиндилер бар. Туулду, эч нерсе жумуш кылбайт, но аштан өлүп көчтөн калдыбы? Тап финансылык акыбалы өйдө көчтөй көтөрүлө баштайт. Үй, жай, там, үй бүлө, окутуу, өзүнүн максаттарын куруу деген маселелерден келип өйдө көчтөй результат берет. Тажрыйбанын жыйналышы болсо, мындайдан кете баштайт. Төмөнгө түшүп кетебиз. Ошон үчүн менин байлоо керек. Дорожное движение, ошол сыяктуу эле каржыда дагы өзүнүн эрежелери бар. Өмүрдүн да эрежеси болгон сыяктуу каржынын дагы эрежеси бар. Бакылсыздар ушуга. Бизде өмүрдө эреже барбы? Вот кыргыздар эрежеге аябай бай болгон. Эрежелерди ойлоп табуу боюнча аябай шикарный болгон. Мурда ким кыз экенин, ким жуан экенин, ким келин экенин, ким аял экенин, ким кемпир экенин билчи. Эмнелердин кийимдер аркылуу, эрежелер аркылуу билчи да кимдин ким экенин билчи. Бай ким, бий ким, деги ким, алардын кийимине жараша эле
Erежелер менен эле бөлүп койгон. Эми ушул эрежелерди кийин бизге ПДДга киргизди. Правила дорожного движения. Биз айтып атабыз. Финансовый грамотность бар, жок, финансовый тартибибиз жок деп атабыз. Эми правила дорожного движенияга чыктык, жолго чыктык да өзүбүз каалагандай машина айдасак эмне болот? Болот, авария болот, правильно, муну биз билип атабыз. Эми финансыда да ушундай. Акчаны таптың, эми өзүң каалагандай корото өрө турган болсоң, оңду солду. Өмүрдө да ДТПлар болот. Мечитке барганда канча деген кайырчыларды көрөсүзбү? Булар ДТП болгон адамдар. Ошский базарларга барганда көрөсүзбү? Иши кеткен адамдар бар. Ошон үчүн каржыга дайыма туура мамиле кылганыбыз жакшы. Да, акча бул это не самое важное. Но акчага туура эмес мамиле кылып баштагандан баштап, акча самый важный болуп калат ал. Акчага туура мамиле кылганды билбесең, сен эртең акча табышка милдеттүү болосуң. Эртең менен баары бир турушуң керек. Акча сени кадимкидей жумшайт. Хорошо? Акча табууну билбеген адамдар барбы, балдар? Үчүнчү маселе, акча табууну билбейт. Я. Кандайдан билбейт? 500-600 сом, 300 сом табаткан адамдарды билесиздерби? Ушуну акча табуунун жолдорун билбейт деп айтат. Бүгүн 12 000 сомго иштеп аткан охраналар бар. Мен ошол балдарга өткөндө бир айттым да. Чынтып охранада иштебе деген сөздү айттым эле, бир аз жаш балдар таарынды, мен тааныган балдар. Ага айтып эле, мага айткандай кылып эле, мен эле айттыңыз да, туурабы деп. Мына жерде түшүп баратканда дайыр бала бар. Охрана дейт деп калды деп кой. Мен айтып да, тепсе темир үзө турган кезинде, жапчаш кезинде охранада эмне кылып иштейсиң? Бол жап кой эле, бол. Алла разы болсун. Кийинкisi акча табуунун жолдорун аябай үйрөнүшүбүз керек балдар. Вот азыр 1 сааттын ичинде мен азыр 25 000 сом тапсам болобу? Ушул жерден кантип акча табабыз? Мен айтпай эле коесуздар, өзүңүздөр кантип акча тапсаңыздар болот? 2 saatlik trening salvatız, 5 saatlik 25, 1 saatlik 25 oldu. Да ладно, бул Марат да дейсиңер азырчы. Марат да, он инстаграмы бар, аккаунты бар дейсиң. Вот любой эле силердикин айтып баштайлы. Саудагерлер, например, онлайн сауда кылса болот. Жок, ушул жерден давайте, ушул жерден давайте. Ушул жерден ушунун ичинде кеттик. Вот өндүрүмдөр ушундан башталат. Байбай дегенде ушундай. Биздики логистикада, например, комиссионный 5000. И от тебя зависит. Да, это хорошо, это правильно. Но вы представьте, что ваша логистическая компания сегодня закрылась. У меня есть водители. А? У меня есть водители. Водителей тоже нету. Карантин Дальше. во всем Кыргызстане Не, уже бывает, карантин согласна. объявили. Вот ушундай элестетишибиз керек да. Вот жок болуп калды, эч нерсе жок, бүгүн жабылып калды. Баардыгыбыз ушул жерге келип отуруп калдык, ушул жерден табышыбыз керек. Эмне алып Интересно. Да. Да. Услуга. Элестетиңиз азыр таанышып отурганча көп убакыт кетип калат деңиз. Азыр бирөө чыгат да өзүнүн ишин кылып кое берет. Эмне кылсак болот? Таксыр эмне кылабыз? Өзүм товарымды айт. Я. Молдолорго мындай бир чоң бир кудурет берген, сразу эле дем салып башташ керек. Мен 1000 сомдон дем салам деш керек. Вот азыр дем салбаса жакшы болбойт деш керек. Правильно? Экинчиси онлайндан эмне сатсак болот? Продукт сатсак болобу? Кийим сатсак болобу? Дагы эмне сатсак болот? Онлайндан любой нерсе сатсаң. Онлайндан любой нерсе. Готовая выпечка и это и все остальное. Да. Домашняя еда. Суу сатсак болобу? Всё.
Биз ушуну турган орундан ойлоно албай калып атабыз да. Урмат Бактабасов иштеген бар. Азыр деле бар. Кезинде Акаевдин кезинде конок алып койгон. Аны мага эле калтырып коюңузчу. Мага эле калтырып коюңуз. Да, оставайся, куда ты? Ошол так. Кеткен Фокстарды жинайбыз, балдар. Фокс ушундай кетип калат. Муну ой, аябай күлүп калат деген тез-тез. Ой күлүп калат да башка жака кетип калса кайта жыйналышы келбей атат. Азыр мына жерге келди, кайта жыйналып, кайта отурабыз. Урмат Бактабасов деген бар. Азыр деле бар. Көйдө. Ушуну Акаевдин кезинде уруп, сабап эле, камап эле, баардык дүйнөсүн алып койгон. Полный алып койгон. Бүгүн кайта эле бай. Не бай болуп кеткенден кийин, мээге байлыкты берип койгондон кийин, мээ кайта кедей болушу мүмкүн эмес. Только приоритет койгонду билиш керек. Приоритет. Азыр караңыздар, 10 себеп жазыңыздар, 10 ишти жазып туруп, 10 иштин канчасына сразу убакыт, акча табасыздар. Ошону караш керек. Муну үйгө тапшырма кылып алсаңыздар болот. 10 ишти жазасыңар, задачаны коесуңар, коюп туруп, акча убакытты кайсынысына табасың. Кайсынысына тапсаң, ошол сенин приоритетке койгон идеяң ошол. Калгандардын бүттүгү мусор. Жөн эле сен мээңдин ичинде жүрө бер. Бияка барыш керек эле, бияка барыш керек эле, мынтиш керек эле, антиш керек эле, бирок убакыт таппайсың, эчтеме кылбайсың. Ал жумуштардын баардыгын лучше жок кылып койгон жакшы. Азыр Меккеге кеттик десек, акча тапсак болобу? Эгер акча тапсаң, анда мына приоритеттеги иш. Азыр айтам, туалетке эч кимиң барбайсың деп мына комнатага култап койсоң. Бирок бул туалетке баруу приоритетке чыккандан кийин эмне кыласыңар? Пути задач. Любой случай сен табасың да. Жолун табасың. Адамда заложенный нерселер бар, таланттар бар. Адам ошол таланттарды иштетсе, кана жакшылыктарга жетет. Биз көбүн эсе өзүбүздүн алсыз жагыбызга таянабыз. Өзүбүздүн күчтүү жагыбызга вот эмнени кылсак жакшы болот. Мен азыр мына тренинг центрлердин бардыгын жаап таштаса. Бүттүгүн жаап таштасын дейли, өкмөттүк алып туруп бийлик алды, Министерство образования өттү да мына тренинг центрлердин бардыгы жабылып калды. Мен эмне кылсам болот? Онлайн кылсам болот. Мен Москвага кетип калсам болот. Тамада болуп кетсем болобу? Я, тамада болуп кетсем болот. Реклама кылып кетсем болобу? Мен рекламаны бүгүн деле кылам. Да, 1 сааттын ичинде 25 000 сомду кантип табабыз деп койсуңар. Мен 25 000 сомду бирөөгө барып 1 минутада реклама кылып эле кайта келип кала берсем деле болот. Бир реклама канча турат бизде? Билесиздерби? 5 мыңдан жогору таратуу. Жок. Стористе канча? Стористе $200. Постко чыгаруу $1000. Эми меники. Имейте в виду. Сиздики ушундай болсо жана бетки аябай ондай болуп кеткендер аябай эле шок келдим да. Ооба. Аудитория. Атакулдук канча? 1000 болсо керек аныкы. Аныкы 500. 500. Айлыкына жетпейт. Эме жанагы. Нурлан Мотуевдики канча? 25 000 экен билем. Не кылып атат? Канча убакыттын ичинде таап атат? Мен айтып атпаймынбы жана 1 сааттын ичинде кандай кылып табасыз десе, тып тоңуп калып атасың дейчи. Эме унутпайт, например, сиз ушул 1 сааттын ичинде журналисттин табышы үчүн көп нерселерди бар билесиздер. Мисалы өзүнүн акыбатка жараша Жо, мен маселени айтып атканым, акыбалды канчалык көтөрсөк, ошончолук тезирээк акча тапсак болобу деп атам да. Адам өзүнүн өндүрүмдүүлүгүн көтөрүш керек. Производительность. Кудай Таала байлыкты дүйнөнү берип койгон. Полностью бар. Мурункуга караганда аябай жакшы. Элестетсеңер, Манас бай болгон. Ну, Манастын убагында бир да здание болгон жок, бизнес болгон жок, помещениялар болгон жок, интернет болгон жок, бирок дүйнөнү дөңгөрөткөн бай болуп кеттиби?
Мен ойлойм да, ошолорду интернет болгондо эмне болот эле деп. Азыр Кыргызстанда Америка кыла берсе керек дейм да, США кыла берсе, Россия империясын тургузуп койсо керек дейм да. Алар ушундай тез жана жакшы ойлоно алган. Ушул ойлонууну ойго коюш керек. Кийинки маселени айтайынбы? Уйкуңуздар келген жокпу? Хорошо, биздин убактыбыз бир аз калыптыр. Самооценка төмөн. Самооценкаң төмөн болсо, сен көп акча табышың мүмкүн эмес. Анткени ишенич жок сенде. Он ишти жаз, полностью жазасың да, ошонун ишинен кайсынысына акча таба аласың, кайсынысына убакыт таба аласың. Ошону карасаң да, бир иш чыгат. Мынага акча да таба аласың, убакыт да таба аласың. Ошол приоритеттеги иш болот. Колдон келсе приоритеттеги ишти кылыш керек. Мөмө жемиш бере турган ишти кылыш керек, бербей турган ишти эмес. Биз көбүнесе мөмө жемиш бербей турган иштерди кылып беребиз. 10 жыл, 20 жыл мөмөй бербей турган иштерди кылып берсең, сенин акыбалың өзгөрбөй тура берет. Өмүр бою 100 жыл иштеп кеткендер да бар. Акыбал өзгөргөн эмес. Но туура ишти кылсаң, канча туура ишти кылсаң, ошончо сенин өмүрүңдө берекелер болот. Мен муну өзүм билем балдар, аябай жакшы билем. Мен мээм иштегенде 7 жыл бирөөнүн эшигин алып шыпырбайт болчумун. Элестетсеңиздер, ошондо бир аян деген моундай бир 1.40 1.45-теги киши келчи. Ошо кыйкырып келчи, атаңа нәлет. Не деген жандарсыңдар, тепсе темир үзөтүн адамдарсыңдар. Мына бастарыңдарды истетсеңдер, нагып отурсуңдар осунда деп кыйкырып жанаганы көргөндө качат эле ушу чындапчы. Уганын урушкандан зарканабыз да, бирок на самом деле ал ишти айтып атты. Мээңди иштетсең иш болот деп. Ал күнүнө сантехник болчу, ал укмуш акчалар тапчу. Мына машина алмаштырып эле укмуш болуп өрчү. Аянага сиз канча аялыңыз бар деп. Тамашалап 4 аялым бар деп койчу жанагычы. Мындай киши анан ошондой кишини көрүп алып өтө таң калчык да. Мен мону кылып атып, биз деген вообще андан жогору иштерди кылышыбыз керек деп. Понимаете? Ушундай. Кеттик. Кийинкиси. Самооценка төмөн дедик. Ишеним. Ишеним эмнеден төмөн болуп калат балдар? Эмнеден төмөн болуп калат? Ошол самооценка эмне үчүн төмөн болуп калат? Өзүнө өзү эмне үчүн ишенбейт ошол? Жок, балдар, молодцы. Ушу сүйлөп берип аткандарыңыздарга рахмат. Мен азыр тууралап берем силерге. Өзүңдү төмөн баалаган үчүн. Ошо эмне үчүн төмөн баалайсың? Жок. Жакындап келе атасың. Өзүңүз убада бересиң. Сен постоянно өзүңдү алдайсың. Кылам дейсиң, кылбайсың. Тиги менен сүйлөшөм дейсиң, сүйлөшпөйсүң. Мынча акча табам дейсиң, таппайсың. Ушинтип сен өзүң алдап отуруп, өзүң аферист болуп калгансың. Уже сен бир нерсе кылам дегенде сенин ичиңде бир кичинекей Марат бар да. Айтады. Тимел ал. Кой чайланайын деп. Ал ошо жана ичиңде кичинекей болуп отуруп алып эле ошол эле башка. Тимеле койчу деп. Аны эптеп отур сен. Тибечи мен өзүм чыгам деп чыксаң эле жактан аягың салчы деген. Ошон үчүн айтып атам, өзүңдү көтөр. Бир самооценканы көтөрүүнүн бир жолун айтып берем, инструментин. Балдар, менде миллион инструмент бар. Бирок 2 сааттын ичинде ала турганыңарды алып койгула. Бирок 2 сааттык инструменттер да жетпейт. Нар жагында да көп нерселер бар ала турган. Смотрите. Күнүнө пландап жазасыңар, тапшырмаларды коесуңар, ошо тапшырмаларды күнүнө аткарасыңар. Күнүгө аткарган сайын өзүңө молодец. Ай, молодец Марат. Ушундай болуп каласың. Анан уже самооценка көтөрүлө баштайт. Уже аялың сыйлап баштайт ушу сени. Анан уже болду, сени уже эч ким токтото албайт. Кеттиң уже сен. Вообще токтойсуң. Кеттикпи? Дальше. Кийинкиси жалпоолук, лень. Кимде бар? Караңыздар, ушул
Муногу жалпылык сүйлөө дагы кедейликтин бир азабы. Кимде бар десе, барыбызда эле дейт го. Баарында эмес, ар кимде. Менде деп сүйлөсөңүздөр жакшы болот. Эгерде баары эле ушундай, баары эле мындай десе, сен өзүңдү актап жүрө бересиң. Баары эле ушундай болсо мен деле ушундай деп жүрө берем. Мен ушундай жекеге. Кийинкиси жалпоолуктан чыгуу керек. Кедейликтин 3 баласы дегенде биринчисинде жалпоолук болот. Жалпоолуктун тамыры муногу дал отурган жерде болот. Отуруп атпаймынбы? Ушу жерде болот дагы анан стол менен кошо өсүп кетет. Анан турайын десең эле кайра тартып кетет, тартып көздөй. Будан кутулуунун бир гана жолу бар. Сен бул дүйнөнүн түйшүгүн же акыреттин түйшүгүн ойлонушуң керек. Адам жумшаганда нары бери жылып турушуң керек, кыймылдап турушуң керек. Кийинки маселе кейчилдик бар. Эч ким менен соглашаться этпейсиң, өзүңчө отуруп алып умный боло бересиң. Любой нерсени жакпайт да сага. Кейчилсиң, кейчилдиктен да кутулуш керек. Кейчилдер дагы бирөөлөр менен сүйлөшө албайт. Кеттикпи кийинкиге? Кийинкиси тартипсиздик. Вот режим жок, вообще режим жок. Режимден алыспыз биз. Кечинде плотно жейбиз. Эртең менен орозо кармайбыз. Өткөндөрдө бир жерде ооз ачып атабыз, анан ушундай эле пловту койгондон суусунда, нанында, конфетинде мындай кылып жеп атат да. Анан мен тамашалап бүтүп койдум. Таксырлар сакалды болсо койгонбуз, баарын кылып атабыз. Но тамакка келгенде дагы шариатта аз же дейт, тоюп же дебейт. Түнө плотно уруп атабыз го деп коем. Мен алар жеп атса мен да жегим келип атты. Мен да жеп атам десем, бирөө тамашалап бүтүп калат. Улуактарда риваяттар менен коштолот да дейт да. Тамакта да тартибибизди, табитибизди тартып үйрөнүшүбүз керек экен. Сүйлөгөндө, уктаганда, мына уйку маселеси балдар маловажный деп айтабыз го, но очень важный. Вот сен жаткан төшөгүң туура эмес болсо, шейшептериң кир болсо, синтетика болсо, эс ала албайсың. Эс ала тургандай өзүңө орун жай кылышың керек. Сен жата турган жериң вообще хандыгындай болуш керек. Сен кирип барып эс алганда бирөө тыкылдатып кириш керек. Шейшептериң таза болуш керек, жастыктарың таза болуш керек. Ушундай болуш керек. Ошондо сага жакшы ойлор келет. Это немаловажный нерсе. Бул аябай важныйлардын ичине кирет. Кийинкиси чечкинсиздик. Нерешительность деген бар го? Вот адамдар чечиле албай эле отуруп, качан болсо чечиле аны кылайынбы, муну кылайынбы деп отуруп, анан ал чечкенче уже негативный мышление келип калат деген андан өчү. Чечкинсиздик, Кийинкиси любой нерсени кабылдай албайт балдар. Жаңы программаларды, жаңы дүниелерді, жаңы түшүнүктөрдү эч нерсени кабылдай албайт. Жаңыны кабылдап үйрөнүш керек, жаңыга адаптация болуп үйрөнүш керек. Бүгүнкү күндө гибкость бизди сактап калат. Мына тил маселесинде кыйынбыз биз. Байкайсыздарбы? Тил маселесинде бизде любой адамдардын арасына алып барып кошуп коёбуз, любой улуттун арасына. Биз 5 күндүн ичинде сүйлөп кетебиз аңгызбай. Сыганча болсо сыганча тили, англисче болсо англисче, любой тилде сүйлөп кетебиз. Но мунугу характердеги гибкость бизде жок болот. Мүнөздө жок. Мүнөзгө алып келиш керек. Хорошо? Кийинкиси шүкүрсүздүк балдар. Шүкүр жок. Мына бүгүнкүгө тобо шүкүр кылган деп билебиз. Андан кийинки нерселердин бири эң негизги маселени айтайынбы? Жоопкерчиликтен качуу. Бизнес бул жоопкерчилик балдар. Бизнесте бүгүн бизнес ачып эртең соттолуп кетиши мүмкүн. Канча деген строительный компаниялардын директорлору соттолуп кетип атат, билесиңерби? Канча деген строительный компаниялар бүгүн жабылып атат. Эмнеге? Жоопкерчилиги бар болсо да соттолуп кетип атат. Ал жоопкерчиликти алган, анын үстүндө же астындагы адамдар жоопкерчиликтен качкан. Финансы туура эмес. Жол болсо финансы туура эмес багытта кетип калган. Ал бияка кетиришибиз керек десе, директордун үстүндө да учредительдер бар, билесиңерби? Ошол учредительдер башкарат. Жок, ак эмес, бияка кетиребиз, бияка кетиребиз.
Бакыт туура эмес болуп калганда орто жолдо балдар соттолуп кетип атат, камалып кетип атат. Это немаловажно балдар. Бүгүнкү күндө бизнеске келем деп атасыздар, бизнестин өзүнүн каркасын жана структурасын билиш керек. Сен ОСО менен иштейсиңби же ИП менен иштейсиңби точно билиш керек бүгүн. Бүгүн бир адамга жөн эле мындай эле колдон колго акча бергенге болбойт уже. Нету такого. Жакында полный онлайнга өтүп калдык. Бирок сопротивление Кыргызстанда аябай жүрөт. Биз 2018-жылдары Казакстанда жүргөндө бүттүк онлайн акчага өтүп калган. Бизде мына бүгүнкү күнгө чейин до сих пор сопротивление келип атат. Наличка акча кармагысы келет. Элдин баары онлайнга өтүп калды. Наличка акча эч кимге эле кармабай калды. Мен ошон үчүн жана время деген кинону көрсөңүздөр деп атам. Анткени жакын арада полный онлайнга өтөбүз бар. Эми бул биздин биринчи эле сабагыбыз эмес, биринчи эле этабыбыз эмес. Этаптар дагы да көп калды. Уланда тургандар барбы? Кызыкпы сиздерге дальше? Муну 1 сааттык сабак кандай болду? Кимдин мындай түшүнүгүндө бир опыт алуу, бир вулкандык өзгөрүүлөр барбы? Кимде бар? Негизи Муктай Кайдыковага сиздерге деле катышып беребиз да. Анан эми азыр катышкан нерседе албетте баягы өзүбүзгө болгон нерсе бар да. Бирок мен өзүмдүкүн ала турган болсом, көп жылдан бери сиз айтып аткан нерсе мен ушу билет экенмин, мен билем, ооба дей берем, бирок көп айткем да. Көп нерсе болду да менде. Азыр менде могу жазып аткан тетрадьтым 2023-жылы сиздин сабактарыңызда бар. Азыр карап көрсөм 23-төн бери долбоп турдум. Ошо катышканга туура келип атат. Анан бир жакшы бир мындай айтқанда, кыргызча айтканда, кылбырдан жетелеп туруп, ынтымак жүрүп, буяктан тутуп, бул жерден байлайт, момамутка келип, ол аркылуу чөкчө дегендей бирөөнү жетелеш керек болуп атат да мага. Телефонду кармап коюңузчу. Моюндоп атат, мени моюндоп атат, мен айтып, мен дейт нормальный диктофон экен деп атат да. Мен жазып коет экенмин. Мен да жазып коем да. Мен да университетке баргам, мен да мектепке барганмын да. Анан бирок ошону билин деле кылган эмесмин, жазган эмесмин, ошентип жанагы карс болуп жүргөм. Анан Казакстанга баргандан кийин ошо хадис менен Курандарды окуп баштадым. Окуп келип, ушундай бир өкүл бакыр ыйлай турган жериме келгенде, Жума сүрөсүнүн 5-аятына келгенде ыйлагам. Не деп жазылыптыр билесиздерби? Алар дейт, көп китеп көтөргөн эшектер сыяктуу. Алар көп маалыматтарды алат, бирок өмүрүндө жакшылыгынан пайдалана албайт дейт. Дегенде мен өзүмө тийди го жана. Мен деген мектепке бардым, универге бардым, монча китептерди алдым. Бирин да пайдаланбайт экенмин го. Кудай, мен эшек экенмин го дегем да. Мунугу билимдерди бүгүн көп адамдар билет калды. Мен азыркы мезгилдерде ушундай жөйрө курайын деп жүрүп. Жөйрө. Бирок жөйрөнү курууда кантип курабыз, биз поэтапына баштадык. Эң биринчи интернеттен бекер маалыматтарды таркатып баштадык. Бизди түшүнө алабы, адамдар түшүнсүнчү, биринчи ачылсынчы деп. Жерди айдай турган болсоң, машина эмне кылыш керек? Анан айдаш керек, жумшартыш керек. Ошону жумшартууга биз интернеттен бере баштадык. TikToктон, Instagram, Facebook, YouTube. Биринчи айтылды. Ишкерлик башташ үчүн эмне керек дегенде ар нерсени айттык го. Бирок себеп керек деп ошо себебин изилдейбиз. Вот кандай себеп? Мотив кандай? Мотивти себебин точно билбесең сен аракет кылбайсың. Ме доминанта кылбайт. Доминанта кылып биринчи орунга койбойт. Биринчи орунга койбогондон кийин баягы акыбал өзгөрбөйт. Баарын билесиң, бирок өзгөрүү жок болуп жүрөт. Мен кээде ойлоп калдым да бай. Кээде окуш керекпи же ушунчалык көп окуп алып туруп билем деп жата бергенби деп калам деп ойлонмадым. Мону карасаңыз эң башта кайсы туру керек сиздин талабыңыз? 5-8 ай 23-жыл экен. Марат Күркүрөө дейт. Балаң 7 жашта болсо 200 сомдон жыйна деген. 200 сомдон жыйнадыңарбы? жок. Ошол айтып атам да. Ошол бара сөздүн эмеси кыскасы. Мындай бир эме кылыш керек болот да, себеп дегенде. Бир нерсе калган экен мен өзүм.
Хорошо, биз ошол үчүн мыналарды жыйнап баштадык балдар. 200 сомдон жыйноо кыйынбы, жеңилби? Просто Да, дисциплина болуш керек, негизи дисциплина болуш керек экен. Дисциплина кандай учурда болот? Кантип болот? Адамдын каалоосун таап берген убакта. Маселен, армия алып кетесиң, балдарды дисциплинага көндүрөсүң, бирок алар келгенден кийин кайда эле эмне кылат? Таштайт. Мен өткөн айда фронтовиктер менен жыйналдым. Бүтөн ондай чоң кишилер болуп кетти. Карынды болуп, мен басылбайм, биз армияда бүт спортивный эмес керек деп атам да. Эми дисциплина болуш үчүн эң биринчи ошол жерде рабочий бир желание болуш керек экен. Желание. Каалоо болуш керек. Каалоо жок. Каяка бармаган үмүтсүздүк менен жашайбыз. Ушул үмүтсүздүктөн чыгуу керек болот. Кеттик. Кийинкиси биз бизнеске бир кадам деген тренингден чыгабыз. Анан кийин миллиондук стратегия. Миллиондук стратегияда уже подборлор башталат. Команда образования, команда управления, ошол нерселерди үйрөнөбүз. Азыр биринчи этаптарда акча психологиясын үйрөнүшүбүз керек экен. Эң биринчи карыз деген теманы беребиз. Сиздер өткөнсүздөр, кандай болду? Андан кийин бир өзгөрүү барбы сизде? Өзгөрүү болду, аябай чоң болду. Кандай өзгөрүү болду? Сизге келгенде мен 25 000 сом эле акчам бар эле, бул эжеге айтып ошону айтып атам. Ошондон бизнес баштагам, бирок мен мурда деле бизнес кылганмын, бирок эч качан мындай чыгашаны жазчу эмесмин. Табат элек, бирок чыгашаны действительно көп экен, иреттешүү эмеспиз да. Анан Кудайга шүгүр, 1 жылдан бери жакшы эле жүрдүм. Мен аябай сизди көрүп бүгүн сүйүнүп атам да. Баягыга караганда бүгүн дагы бурмусуз. Адамдар мага келип атканда мурашный келет мындай. Чарчап, кыйналып келет. Кээ бирөөнө айтам, туп эле уктап келчи дейм. Эч кимди кылбай эле койчу, баары уктап келчи дейм. Анткени сен уктап алса, мен иштеп кетишим мүмкүн эмес экен. Мен өзүм да уктап келем баары. Силерде кандай? Вот силер кайсы жылы катыштыңар эле? 24-тө катышкансыздар башында кандай мындай өзгөрүү барбы эмне? Отуруп алып өзүм мактап эле өзүм сатып бербегенде элдерден сурайын да. Аракет бар. Жакшы, алхамдулилла. Көз караштагы ачылуулар барбы? Мындай мен айтып атам, жана бизнеске келип атканда, мына сабактарга келип атканда балдар 3 жыл аралыгында эгер постоянно кылат болсо, 3 жыл аралыгында кыйынчылыктар эң буга чейинки кыйынчылыктарга караганда кыйыныраак кыйынчылыктар ушу 3 жыл аралыгында болот. Жана айттым го, долина смерти ошондон башталат. Биз эсептеп баштоо, жазып баштоо, кыйналып баштоо, ошону бүттүк, ошондон келет. Биз ошол убакытка чейин атайын программа түздүк. Адамдарга мурда берип койчук, жана 23-жылда бир теманы берчик да ушуну жаса дечик. Биз эми ошондой эмес да, биз педагог эмеспиз балдар. Педагогдор отургузуп, тургузуп жазайт. Кыйнайт сени. Отур дейт, тур дейт, жаз дейт, ушат ушундай кылып. Биз андрогогика илими менен алектенебиз. Өзүбүзгө окшогон чоң кишилерге биз кызмат кылабыз. Сиздер төлөйсүздөр, биз сиздерге кызмат кылып беребиз. Жана чөйрө жаратабыз сиздерге. А сиздер ошол жерден алып өзүңүздөр пайдаланасыздар. Эми ошо пайдалана албай калсаңыздар кайта келиңиздер деп атабыз. 3 жыл, эмне үчүн 3 жыл убакыт кетет? Жана Миң бир түн деген жомокту ким көрдү эле? Уккансыздар. Миң бир түн бул 3 жыл. Оказывается, адам 3 жылда адаптация болот экен. Медресе канча жыл? 4 жыл. Неге 2 жыл эмес? Неге 1 жыл эмес? Адаптация 3 жыл, 4 жылда бекитилген. 3 жыл, 4 жылда болот. Ага чейин болбойт балдар. Ага чейин да биз өзүбүз көп нерсеге аракет кылабыз, ыйлай турган күндөр, кулай турган күндөр, башка убакыттар болот. Бирок 3 жыл, 4 жылдын ичинде быш калабыз. Но финансовый каржы агымын бир 2 жылда койсок болот. Уже кадимкидей эсептеп, күндө азыр эсептеген аябай кыйын да сага. 2 жылдын ичинде кадимкидей эсептеген жеңил болот. Убакытты карайм. Балдар, менин убактым аябай тар, Кудай буйрса кетем. Бизде айлыктан байлыкка деген тренингибиз бар. Айлыктан байлыкка кетип аткандын алдында эң биринчи карыз деген теманы беребиз. Бүгүн айлыктан байлыкка тренингин алгандарга карыз, акча психологиясы деген 2 тренингден биз бонуска беребиз.
Нормально? Да. Биз деле подарка бергенди билебиз балдар. Силер алганды билесиңерби?